Келечектеги Палестина мамлекети өзгөртө албай турган нерселер бар. Бул аял кызынан айрылды. Күйөө баласын жана небересин жоготту. Ноуфулдун үй бүлөсүнүн 10 мүчөсү согуштан качып, башпай негиздеп барган Дейр аль-Балахта бомбага кабылган. Көптөгөн батыш мамлекеттер үчүн Израилге коңшулаш тынч жашаган Палестина мамлекетин куруу ондогон жылдарга созулган чыр чатакты токтотуунун жалгыз жолу. Испаниянын премьер-министри кечээ бул мамлекетти таанууга убакыт келди деп билдирди. Беньямин Нетаньяху Газада жана Палестинанын калган бөлүгүнө ушунчалык көп кайгы муң жана кыйроолорду алып келгендиктен эки мамлекетти куруу чечими ишке ашпай калуу коркунучунда турат. Бирок Израилде муну колдогондор аз. 7-октябрда Хамастын жоокер аялдарды барымтага алган видеолору жаңы эле жарыяланып, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бир катар Европа өлкөлөрүнүн Палестина мамлекетин таануу ниети терроризмди колдогонго барабар. Иудея жана Самариядагы палестиндердин 80% 7-октябрда болгон кыргынды колдойт. Мындай зомбулукка мамлекет берилбеши керек. 140тан ашуун өлкө Палестина мамлекетин буга чейин эле тааныган. Палестинанын желектери илинип, таасири жок министрликтер жайгашкан батыш жээктеги Рамалла шаарында элдин дипломатияга болгон ишеничи ар кандай. Мен Палестинаны тааныган өлкөлөргө чоң ыраазычылык билдиргим келет. Жана башка өлкөлөр да ошолордон үлгү алса дейм. Палестинанын дипломатиясы алсыз. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө элчиликтерибиз бар, бирок алардын пайдасы деле жок. Кызматкерлери жыргап жашап жүрүшөт. Батыш жээкте болсо дээрлик күн сайын тынчтыктын жоголуп баратканын, Израилдин күчөгөн көзөмөлүн, адам өмүрүн алган согушту эске салган көрүнүштөр көбөйүүдө.